Бүгін бізде қонақта блогерша Асылбекова Жасмина. Саламатсыздарбы достор. Тут чыкса негизинде Омкада, бирок мен айтып ойлойм. Үй бүлөм каршы деле болгон жок, мамам деле көп айтып калышат да, мисалы сага окуй барсам, жесин не окуй атасың, тысыктарды кон бошоп айтабы деп. Түшкөн жигитиңиз барбы? Секрет. Секрет? Айтып эле коюнчу. Миллионго жетишти эле оңой болуп калды. Достор, азыр бизде мини конкурс болот. Жасмина аттуу кызды биринчи тапкан болсок, ага 500 сом беребиз. Атым Толкун. Как вас зовут? Анара. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн бизде жаңы проекти блогер жашоосу деген жаңы проект ачылды. Бир эле багыт эмес, биз көптөгөн багыт боюнча бул видеолор тартабыз. Буйруса биздин YouTube каналыбызга катталыңыздар. Бул жерден баарын көрөсүздөр. Кыргызстанда кайсы блогер болсо, буйруса баарын биз конокко чакырабыз. Аларды көрүш үчүн албетте биздин каналга подписка кылып, лайктан бас, комментарий калтырып коюңуздар. Достор, азыркы учурда эң эле актуалдуу болгон бул блогерлер темасы. Бүгүнкү биздин эң эле алгачкы контентибиз блогер жашоосунда болмокчу. Бүгүн бизде конокто блогерша Асылбекова Жасмина. Hoş geldiniz. Саламатсыздарбы достор. Эң эле алгачкы суроо сизге, атыңыз, толук аты жөнүңүз, кайсыл жерден болосуз, канчанчы жыл болосуз? Мен 2005-жылкы болом. Талас облусунун Бакай Ата районуна караштуу Маданият айылды 4-1 тууганмын. 4-1 туугандын экинчиси болом. Менден улуу эжем бар. Жакшы. Азыркы учурда Инстаграмдан канча подписчигиңиз бар? Азыркы учурда Инстаграмда 82 000. 82 000. Аябай жакшы. Вот тут чыкса. Азыркы учурда алдыга койгон максатыңыз канча подписчикке чейин жетейин деп атасыз? Бир жылдын ичинде миллион. Миллион. Азыр миллионго жетишти эле оңой болуп калды ушинт. Элдин баарында эле жок дегенде 200 000, 300 000 подписчиктен. Бул сферага кандай кимдер аркылуу кызыгып калдыңыз? Кандай келип калдыңыз бул блогерлик жаатына? Карантин десем болот. Карантинде ошо мындай TikTok тартып, дагы ар кандай вайндарды тартып отуп, анан ушул даражага жетти. Түшүнүктүү. Бул блогерди баштаганда эң эле биринчи болгон бул үй бүлөңөр кандай? Үй бүлөңүз өзүңүздүн көз карашы кандай болду? Каршылыктар болдубу? Жок, үй бүлөм каршы деле болгон жок. Мамам деле мындай папам деле эч нерсе деген жок. Макул эми деп эч ким эчтеке каршылык көрсөткөн жок. Подписка таштап койгонбу өздөрү? Ооба. Мен Алдыга койгон максатыңыз? Алдыга койгон максатым өтө чоң. Сыр болбосо айтып берсеңиз. Кандай деп айтайын, например? Эмне максат койсоңуз ошол боюнча эле. Короче, дейт да. Мен эми мындай келечекте өзүм негизи журналистика болгум келет. Алып баруучу ушул тарапка аябай кызыгам, буюрса ошонун окуусун окуп, дальше өзүм келечегимди куруп, ата-энем батасын алып, мамам сыймыктанган кыздардан болгум келет. Бул сферада жүргөндө мисалы өзүңүз окуйсуз турабы? Азыркы учурда мектепте окуйм, 10 классмын. Өзүңүздүн классташтарыңыздын көз карашы кандай? Шылыңдаша. Жок, эми кандай айтсам, бар арасында поддержка бергендер бар, арасында көрө албагандар бар. Ошон кээде класста туруп да история тартып калганда алар мындай мешать этип же болбосо кандай? Жок, андай болбойт. Мындай күлүп коюшат аркасынан атакмантип. Мектепте болгондо перемен учурунда бир 2 сторис тартканды үлгүрөм, хотя бы кээде сабак болбой калганда TikTok тартам. Анан мугалимдер деле көптөр эле билет болуш керек, тартарымдычы андай. Көп айтып калышат да, мисалы сага окуй барсам, жесин не окуй атасың, тысыктарды кон бошоп айтабы депчи. Анан ошентип, мектептен чыкканда, үйгө барганда
тартып анан же болбосо шаар жакка чыгып тартып. Негизги Инстаграмда контентиңиз эмне? TikTok. TikTok. TikTok киргизем же ар кандай сайт. Бизде просто ошондойлор топко айдап атат да, ошон үчүн эле мисалы мен сайт кылгандарым көбүнчө анча-мынча видеолорго караганда жакшы кетет да. Сүйлөшкөн жигитиңиз барбы? Секрет. Секрет? Айтып эле коеюнчу. Демек бар. Может, жок. Азыр баарын эле кызыктырган бул Инстаграмдан канча акча табасыз ошол боюнча? Ар кандай? Примерно айына айтайынбы? Айына. Айына анчалык деле көп таппайм. Бир 30 миң, 40 миң табам. 30 миң, 40 миң. Бул рекламаданбы же гифтенби? Экөө кошулганда. Чыгат, бирок рекламаны мен арзан эле алам да, аябай деле кымбат албайм. Мисалы канча? Мисалы 1000 сомго эле алам да. Анчалык кымбат албайм. Кыргызстанда азыр блогер деген жаат аябай эле өнүктү. Кайсы жакты караба, кайсы сайтка кирбе, баары эле таланты бары дагы, таланты жогу дагы баары эле блогер болуп кеткен да. Кыргызстанда кайсы кимди номер 1 блогер деп эсептейсиз? Номер 1 блогер деп Эми өзүңүзгө аны кимсиң кумир катары же болбосо алардын историяларын тынбай көрүп турасыз? Азыр негизинде Омкада, бирок мен айтып ойлобойм. Менимче билбейм, андай деле бар эле мага бирдей да. Бирдей. Омка машина өрттөргөн үчүнбү? Короче, мисалы мындай айтканда, блогерлер арасында бир нерсе конкурс болду эле го. Номер 1ге коебуз депчи. Анан ошол учурларда Омка болуп чыкканда, бирок эми Омка деп айта албайм да, мен бар эле мага бирдей болот да. Урматтуу достор, азыр бизде мини конкурс болот. Жасмина аттуу кызды биринчи тапкан болсок, ага 500 сом беребиз. Ал эми Чыңгыз аттуу баланы тапкан болсок, ага 500 сом болот. Кимди тутабыз, аны көрөбүз. Кеттик. Достор, андан эмесе биз баштадык. Азыр алдыбыздан чыккан Чыңгыз аттуу адамдар даяр болуңуздар. Же болбосо Жасмин деген аттар. Давайте всем удачи. Удачи. Саламатсызбы? Бизде азыр эксперимент болуп атканда атыңызды айтып кое аласызбы? Азиза. Атыңыз ким? Атым Толкун. Как вас зовут? Анара. Тебя зовут? Сезим. Сезим. Каршы достор, биз Чыңгыз менен Жасмина аттуу